Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ынтымак телеканалында чарп элек көрсөтүүсү жана анын алып баруучусу мен Расул Абазбеков. Биз өз көрсөтүүлөрүбүздө коомдук актуалдуу жана кызыгууну жараткан суроо маселелерди талкуулайбыз. 2018 жылы PricewaterhouseCoopers LLP компаниясы көмүскө экономиканын көлөмүн иликтеп, 2017 жылга карата бул цифра 125,2 миллиард сом, же болбосо 1,8 миллиард доллар түзгөндүгүн аныктады. Башкача айтканда, ички дүң өнүмдүн 23,6%-на барабар сумманы түзөт. Же болбосо 40 миллиард сом казынага түшпөстөн башка жака кетип жатат дегенди түшүндүрөт. Өлкөнүн ички дүң өнүмүнүн 50% көмүскөдө экендигин депутаттар дагы айтып жүрөт, мисалы Акылбек Жапаров. Ал эми 2015 жылы Кыргызстандын ошол мезгилдеги премьер-министри Жомарт Оторбаев өлкө экономикасынын 60% көмүскөдө экендигин билдирген. Ушуга байланыштуу өкмөттө бул багытта жетиштүү аракеттер барбы, же баягы эле бармак басты, көз кысты деген аракеттер, саясат дагы эле улануудабы деген суроолордун тегерегинде маектешкенге аракет жасайбыз, менен бирге болуңуздар. Чарп электин бүгүнкү коноктору Ыдырыс Исаков, Азаттык радиосунун Оштогу кабарчысы. Асылбек Абдрай уулу, Ош шаардык салык кызматынын салык төлөөчүлөр менен иштөө бөлүмүнүн сектор башчысы. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга куш келипсиздер. Мен ыраазычылык билдирем. Премьер-министр Абылказиев былтыр бир чоң конференция болгон экен, Кыргызстан аймактык өнүгүү боюнча улуттук диалог деген. Ошол конференцияда көмүскөдө 40 миллиард сом жүрөт. Анын жок эле дегенде бир 20 миллиард сомун ачыкка чыгарбасак, биз 3 жылдын ичинде мектеп, балдар бакчасы, анан жол инфраструктурасы деген маселени чечип коймокпуз деп айтыптыр да. Анан айтып коюптур. Ошодон бери менин сурагым келип атканы, өкмөт ушул багытта аракет жасап атабы? Мен салык боюнча эле айтайын, эми башка жалп багыттарда эмес. Ушул баягы көмүскөдөгү акчаны кайтарып келүү боюнча кандайдыр бир деңгээлде, сиздердин деңгээлде, шаардын деңгээлде кандайдыр бир жумуш барбы, же кыргыздар айтмакчы баягы койчуманын таягы деген эле темада олтурабызбы? Асылбек, сизден баштайлы. Саламатсыздарбы, көрүүчүлөр. Рахмат сиздердин бүгүн ушул телекөрүүгө бизди чакырып ушундай маселелерди көтөрүп жатканыңыздарга. Чындыгында жылдан жылга айрыкча ушул акыркы жана цифровизация, санариптик бир башкаруу системасына өтүү кезинде бизде өтө текшерүүлөрдүн түрлөрү жана салык кызматынын кылган иштерине талаптар өтө күчөдү десем болот. Сиздер эми ичинде жанагы биздин өзүбүздүн инспекторлор менен чогулуштарда кошо катышып, анан биздин өзүбүздүн иш-чараларда катышпаганыңыздар үчүн аларды пункттары менен балким маалыматыңыздар жоктур, бирок мен ошол ичинде катышып жүргөн адам катары айтам. Бизде бир эле ошол мына резерв деп коет, кошумча төлөмдөрдү жана кошумча карыздарды өндүрүп бюджетти көтөрүү боюнча аябай көптөгөн пункттардагы бизде иштер жүрүп жатат. Мисалын айта кетсек, ошол башынан эле айтайлы, жанагы өзүбүз жашаган 1-2, 3, 4 группадагы мүлк салыктары боюнча азыр мобилдик топтор түзүлүп, мына Ош шаардык мэрия тарабынан бизге каржыланып бөлүнүп берилген 30 бала бар. Андан сырткары дагы биздин атайын салыктык режимдер бөлүмүнүн инспекторлору менен кошо чыгышып, шаардын ар бир бурчундагы жанагы чоң үйлөр салынган резиденция, Ак Тилек, Кичи району жана башка ушундай элитный деп эсептелген микрорайондордо ушундай рейдтер уюштурулуп атат. Бул подворовой обход деп коебуз. Ар бир үйдү тыкылдатып, ошол үйдүн документтерин сурап, алар үйдүн документтерин сураштан мурун биз жанагы мамлекеттик каттоо кызматынан реестрди алганбыз. Ким кайсыл жылы кайсыл үйдү салып бүткөн. Анан кийин эгерде биздин буга чейин бир 2-3 жыл мурун дагы алардын алдына барып салыктык жоопкерчиликтерди талап кылганга бир шарттарыбыз болбой калган болсо, салыктык жоопкерчиликтин узактыгы 6 жыл болгондуктан ошолорду 6 жылдан беркисин талап кылып жоопкерчилигин. Эми кыймылсыз мүлк боюнча болуп атат. Мына мисалы кечээ өтө резонанстуу бир иликтөө жарыяланды да.
ал жерде жөнөкөй адамга, мен адис эмесмин, салык боюнча адис эмесмин, жөнөкөй эле адамга түшүнүктүү боло тургандай схема менен салыкты жашырып качып кетсе болот экен деген бир мисал болуп атат. Бул бир мисал. Мына мен сурагым келгени да, мына сиздер былтыр сиздерде жергиликтүү деңгээлде бир маалыматтар барбы? Былтыр мынча акча бизден каржыбыздын жанынан кетип калды. Айталы 2 миллиард сом. Ошол көмүскө да, шаардын деңгээлинде көмүскө акча. Ошону быйыл көбөйтүш керекпиз. Мисалы, салык базасын көбөйтөбүз деп көп айтабыз да биз, туурабы? Адис эмес, мен дагы түшүнүп калдым, салык база деген түшүнүк бар экен депчи. Мына ушундай аракеттер барбы? Мындай иштеп аткан, вроде иштеп атат компания, бирок чын-чынына келгенде салык төлөбөйт экен. Ушундай боюнча аракеттер. Эми иштеп атат, бирок салыкты эч кандай төлөбөйт дегенге мен андан алысмын. Бирок ошол иштеп эле аткан бир эле мисалга алсак, бир эле ресторан иштеп жатат, ал 20 000 сом салык төлөп жатат, а бир ресторан иштеп жатат, ошого эле окшогон көлөмү айына 6 000 7 000 сомдон салык көрсөтүп аткан. Ошондой мезгилдерди биз алдын алып салыктык жоопкерчиликти толук аткардыруу үчүн салыктык посттор деген болот. Мына акыркы айда эле 8 объектке салыктык посттор коюлуп, алар жок дегенде 2 эседен салыктык жоопкерчилиги көтөрүлдү. Мен дагы бир нерсе сурайын. Динамика өзгөрдүбү? Мисалы 2014-жылы деле жасап аткан ишиңерди акыркы мезгилде деле жасап атасыңар да, пландуу эле. Же болбосо былтыртан бери, мурда жылдан бери күчөдүбү бул жумуш? Албетте өсөт динамика. Бул 2018 жылдын ушул айына берилген пландар мисалы жок дегенде 20 миллион сомго өсүп атат. Бул деген 20 миллион сомду чогултуш, бул аны салыштырма бир 10 000 же 15 000 сомдон бөлүп келгенде деле 100дөн 200дөн ашык жаңы салык төлөөчүлөрдү топтоо керек болот. Дагы бир айта кетчү нерсе, соцфондду бизге кошту, жана доходную часть. Алардын ошол соцфонддун жоопкерчилигин талап кылууда дагы, социалдык төлөмдөрдү төлөтүүдө дагы бизде аябагандай чоң өзгөрүштөр бар. Мисалы, соцфонддун былтыркы ошол өздөрүнүн базасында топтолгон акча азыр 70%га өсүп жатат бүгүнкү күндө. Рахмат чоң. Адис мырза, мынакей, өкмөт көптөгөн сфераларды ачык кылдык, жеткиликтүү кылып койдук. Бүгүн каалаган адам көрө алат. Санариптештирип атабыз, электрондоштуруп атабыз деп айтат да. Сиз деле өзүңөрдүн жасаган иликтөөдө ачык ресурстарды колдондуңар да, туурабы? Ачык ресурстарды колдонгондогу биринчиси практикалык, анан экинчиси кандайдыр бир деңгээлде моралдык жагы дагы бар да. Мына эл көрүп атыптыр, мен жашырсам болбойт экен дегенде түшүнүк дагы болсун деген философия бар да, туурабы? Саясат бар, негизи. Бирок жанагы ишкерлер, тырнакчанын ичиндеги ишкерлер эмне үчүн бул нерседен, ачыктыктан коркушпайт? Кандай мотив бар аларды ушул өкмөт айткандай ачык, жарык болуп атса деле салыктар төлөнбөй, салыктар дагы эле жашыруун болуп калгандыгына? Мен мынтип айтат элем да, азыр Кыргызстанды мен кадимки Колумбиянын 80-90 жылдардагы Колумбия менен салыштырат элем да, азыр Кыргызстанды. Биз кадимки эле Колумбиянын кыргызча вариантыбыз деп эсептейм да. Себеби ал жерде ошол чиновниктердин баардыгы сатылган. Мындай алганда бийликтин эң жогорку эшелонуна чейин бүт аралашып, жанагы ошол коррупциялык жанагы мамилелер, алака катнаштар чырмалышып калган да. Бул ошонун кесепети деп эле эсептейм. Мындай эл менен эсептешпей калган. Кадимки эле бир бийликтеги кишилердин бир нечесинин кадимкидей үлүштөрү бар. Ошол үлүшүн алып, коробкалар, кадимкидей конверттер жеткирилип турган мындай көрүнүштөр мындай Колумбиянын турмушунда болгон да. Азыр деле бизде биз көрбөгөн менен куду ошондой эле нерсе. Аларды ошол акчаларды кимдир бирөөлөргө пара жеткирип аткан, кимдир бирөөлөргө алып барып берип аткан. Адамдар көчөдө ырдап эле жүрөт да. Мисалы, шопурлар ырдап жүрүшөт. Мынтип апарып берчүбүз, мындай кылып берчүбүз үйүнө деп машинасына салып койчубуз, багажын ключун берчи, багажын ачып коет. Биз барып бир чемодан акчаны багажына салып коюп кетчүбүз дегенге окшогон сөздөрдү биз угуп жүрөбүз да. Демек, мунун баардыгы коррупциялык көрүнүш да. Анан кийин алар чоңдор менен сүйлөшүп алгандан кийин элден эмне үчүн корксун? Азыр биз айтып атабыз, санариптештирүү деп атабыз. Санариптештирүү деп көп маалыматтарды ачыкка чыгардык деген менен ошол эле учурда көп маалыматтар, негизги адамдарга эң керектүү маалыматтар дагы деле болсо баягы жанагы тайны сведения деп коет экен орусча.
сыр ошол ооба маалыматтык сыр деген сыяктуу статьялар бар экен, ошолор менен корголот экен. Ошол эле учурда азыр мисалы дагы бир нерсени айтсак болот. Мынау чоң жетекчи кызматтардагы кишилердин декларациясы ачык болсун деди. А декларациясын ачып карасак, чоңдорубуздун, жетекчилерибиздин бардыгы кедей болуп чыкты. А демек, алардын мүлктөрү кайсыл жакта деп сурасак, алардын мүлктөрү жанагы кайненесинин, кайнежесинин, балдызынын, инисинин, агасынын же болбосо жок эле дегенде ойношунун же токолунун этегине жашырылган болуп чыгып атат. А биз ошон үчүн айтып атабыз. Жанагы эмелерди ошол жанагы госрегистрден дагы кимдин мүлкү, кандай мүлкү бар экенин ачыкка чыгарып койбойлубу депчи. Мисалы мен азыр үйүм бар экен, мен жашырбайм. Мен машинам бар экен, жашырбайм. Анан мен ошол кандай машинамдын номурун жашырбайм мен. Мен аны минип алып көчөдө мына менин номурум мынау деп пешенеме тагып алып жүрөм. Эмне үчүн анан кийин алар үйлөрүн жашырыш керек мисалы? Кимдир бирөөнүн үйүн эмне үчүн жашырыш керек? Мисалы менин үйүмдү дарегине айтып мына жерге илип кой десе, мен илип койгонго даярмын азырчы. Үйдүн канча квадрат метр экени, кайсыл акчага салынгандан бери мен ошолорду илип ачык койгонго мен даярмын да. Эмне үчүн башкалар ошондой кылбайт? Эмне үчүн алардыкы сыр болуш керек? А биз ошону эгерде биз ошонун токол экенин далилдей алсак, а токолдун этегинде жашырылган олчойгон мүлктү далилдесек, демек муну ушул кайсы бир мисалы прокурорбу, же болбосо тергөөчү, же болбосо бир финполициянын, же болбосо коррупцияга каршы ушундай бир көзөмөл органдарынын жетекчисинин, же болбосо кызматкеринин мүлкү деп эсептегенге бизде бир негиз болот эле. Ошол жок болуп атпайбы азыр? Туура. Мисалы кызматтык адам, Асылбек мырза. Кызматтык адам өзүндө жок, эч нерсе жок. Бизде жанагы эң бай деген адамдын дагы үйү жок экен да, ушундай бар да эми бизде. Кызматтык адам үй мүлкү өзүндө жок, жазылбаган, болсо бир москвич жазылган. Бирок туугандарына жазылган, аялына жазылган, кайненесине жазып коет, кайнатасына жазып коет. Бул мыйзамда кандай каралат? Демек бул баягы эч нерсеси жок адам катары эле кабылдана беребиз. Бардыгыбыз билип турсак деле, сезип турсак деле ошондук экендигинчи. Рахмат. Эч кандай жоопкерчилик жокпу? Азыр бирдиктүү салык декларациясы жөнүндө учкай кеп болуп кетти. Сиздерден мындай суроону күтүп аттым эле. Ушул бир бүдөмүктү кантип чечсек болот мамлекеттик деңгээлде деп. Бунун бирден бир чече турган куралы ушул бирдиктүү салык декларация. Мейли, бүгүнкү күндө бир кээ бирки адамдарга чара колдонбой атат. Бирок эсиңиздерге салып коеюн, кайсыл президент бийликтен кетсе деле, күч органдарында алар жөнүндө личное дело, өздүк баракча топтолгон материалдар жок болуп кетпей, ошолор кетсе дагы иш козголуп, артынан текшерилип атат. Куд ошол сыяктуу мына бирдиктүү салык декларация эртең аларга топтолгон бир материал пистон, да, материал болот. Сөзсүз. Буга кийинки жылдан баштап бирдиктүү салык декларация жалпыга жайылат. Паспорту бар, кечээ күнү эле бир аксакал киши сурайт менен, мен пенсиядамын, үлүш жерим бар, мени декларация тапшыр деп атат. Эмне үчүн тапшырам? Бир жагы жок адамдар, эч нерсеси жок, үй мүлкү жок, бир доходу жок адамдарга декларация тапшыртуунун максаты бул мамлекетке келип жаткан жана гуманитардык жардам, социалдык жардамдарды багыттап алып барып берүү. Ал эми жанагы бай менчиги өтө көбөйүп кетип, аны сиздер айтмакчы бирөөлөргө жаздырып койгон адамдардын ошол жалпылаган бирдиктүү салык декларация келип чыкканда, ошондо келип туруп систематически бир адамга байланат. Алар биз дагы кайталайм, салык жоопкерчиликтин мөөнөтү 6 жыл болгон үчүн биз алардан мурунку төлөбөгөн 6 жылдыкын салыгын сураганда эле жанагы киши айтат, дети хозяинине ошого алып барып өткөрүп берейин, анан ошол киши төлөсүн деп анан кийин кошумча териштирүүлөр башталат. Дагы бир суроо сизге. Мына салык базасын кеңейтебиз деп анан мэр менен дагы интервью болгондо айтты. Мен салыкчыларга мына 30% 2019-жылды 30%га көбөйтөсүңөр деп айтканмын. Деп анан 30%га көбөйтөбүз деп салык кызматы убада берген экен. Ошол аракеттер канчалык жеңилдеп жүзөгө ашып атат? Бул биринчиси сиз айттыңыз жанагы кыймылсыз мүлк депчи. Андан сырткары. Мисалы конкретно ошол Жалил Атамбаев боюнча кандай аракет көрөсүңөр? Мына элдин баары айтты, ушундай бар экен деди, үйлөрдү салуулат экен деди. Аракет жүрөбү жок бул боюнча? Бизде салыктык базаны жана бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүү боюнча иш-чаралар өтө көп. Мен бул жерде азыр тизмектеп берейин десем, алар менин алдымда өтө эле көп болуп турат. Мен эң негизгилерин айта кетейин. Жана жакында эле ошо мэрияда биздин
мэрибиз ошол өзү демилге кылып жергиликтүү кварталдык башкармалар ошолор мобилдик топторго кошулуп, алар өздөрү башкарган, ошо өздөрү контроль кылган жердеги канча магазин бар, канча киши өзүнүн үйүндө жашап жатат жана ижарага берип бирөөлөрдү квартирага киргизип жатат, ошолорду кошумча аныктай баштадык. Бул жеке жарандарга тиешелүү. Жанагы таксилер боюнча, транспорт салыгы боюнча, мисалы көчөдөгү маршруткаларга барып, кечээ күнү мурунку айда маршруткалардын ошол патенттик төлөмү мисалы 430 болгон болсо, мына айда мен кечээ эле келип тааныштым, 760ка чыгыптыр. Бул деген ошол конечкаларда транспорт департаменти менен биргеликте ким лицензия берип атат, ким путевой жанагы жолго лист берип атат, ошолордун баарын аныктоо мезгили максаты менен ошолорду күчөтүү мүмкүнчүлүгү пайда болду. Мына таксисттерге ГАИ кызматы ГУБДД бизге атайын 2 отряд кошуп берип, ар жерде рейд иштери башталды. Мен сиздерге капа кылгым келбейт, бирок бул майдан нерсе да. Мен дагы ошону айткым келет да. Бул майдан нерсе да. Анан эми биз 1 миллиард 480 миллион сом акча оборот болду деп атат да. Анан 80 миң сом төлөптүр анан. Цифрлар ушундай болуп атпайбы кээ бирлөрдүндөчү? Мен муну мисал кылгым келет да. Мисалы азыр Кыргызстанда мына чиновниктик кызматтар өзү коммерциялык кызматтар болуп калыптыр. Мисалы бардык чиновниктерибиз булар бизнесмендер экен. Дээрлик бардыгы. Алар эгерде ошончолук бизнес пайдалуу болуп атса, негизги кирешесин бизнестен алып атса, анда алар бизнесин кыла бербейби? Мамлекеттик кызматты тегеле койбойлу? Ошол ага ылайыкташкан кишилер, ошол жана ач курсактар ошол жерде жүрө бербейби деген механизм, мындай ой болуп атат. Бирок ал жерде рычагтар ошол жерде болуп атпайбы? Таасир ошол жерде болуп атпайбы? Ошон үчүн аларга, ошол кызматтарга ошондой бизнесмен көпөстөр барып атышат. Ал бир жагы. Анан экинчиси, муну салык кызматы бир жагынан мен эми булардын ишин мындай кемсинтип же болбосо биротоло жокко чыгарым келбейт, бирок ошол эле учурда мисалы таксисттер деле башкалар деле акча салык төлөш керек. Мен аны түшүнүп турам. Бирок булар жанагы телевизорго чыгып атышат, биз таксисттерге рейд өткөрүп атабыз, мынтип атабыз, антип атабыз. Алардын болгону ар биринен алына турган салык болгону 500 сом айына. Бирок миллиардтаган обороттор кылынып аткан, миллиардтаган жанагы киреше чыгарашаларды ушундай операцияларды жасап аткан чоң ири фирмалар эч нерсе жасабай атат да, эч нерсе бербей атат да. Алардын айласыз төлөй турган жанагы НДС же болбосо баягы бажы салыктарын гана төлөп койгон учурлар бар экен. Керек болсо ошол мен айрым изилдеген фирмалардын арасында бажы салыгын да төлөбөй койгон учурлар бар экен да. Алар миллиондоп, миллиарддап саналып атпайбы? Мисалы бир эле фирма мен көрдүм кече 22 машинаны, мен азыр атын атабай эле коеюн. 22 чоң жүк ташуучу машинаны алып келип атат. Анын бажы салыгы төлөнгөн эмес. Убактылуу сары номер менен ишке кирип атат. Ал азыр сатылып кеткен. Кантип сатылат бажы салыгын төлөбөсө? Аны ким көзөмөлдөп атат? Эмне үчүн ошолор көзөмөлдөнбөйт? Мен ошону түшүнбөйм да. Ушул боюнча систематический көз караш менен караш керек буга. Биздин сиз айтмакчы, сиз туура айтасыз. Таксилер, ошол эле көчөдөгү жанагы майда комок ошондой иштеткендер биздин салыгыбыздын, биздин салык планыбыздын айда толтура турган 10%-не жетпейт. 10%-не жетпейт. Бирок ызы-чуунун баарын кылган ошолор, чындыгында. Жана көчөдө салыкты ону төлөп койду, муну төлөбөй атат деп. Ладно, аны коелу. Бул бизде салыктык текшерүүлөрдү жүргүзүү бөлүмү бар. Бул өтө чоң мындай сиз айтмакчы ири ишканаларга барып, ошолордун бир жылда кылган иштерин текшерип, алардын импорт алып келип, жанагы башка чоң кызматтарды көрсөтүп аткан услуги деп коебуз. Ошол салыктын төлөнүүсүн тескөөчүлөр, булардын иши аябай жакшы. Бул жерде өтө бизде мыкты, биздин пешенебизге мен айта кетсем болот, Аданов Рахман деген өтө грамотный киши башкарат. Бул киши деген ошол бөлүмдөгүлөрдүн баарын ошол өзүндөгүдөй жанагы тактыкка жана ар бир ишкананы өзү көзөмөлүнө алып турат. Анан деги эле биздин башкармалыкта ошол жана эле айта кеткен ошол 10%ке жетпеген салыктын түрлөрү менен көбүрөөк мындай эл алек болот дагы, жанагы чоң ири салык төлөгөн, мисалы ошол эле сиз айтып аткан бул чоң адамдардын ишканаларынын бирөө былтыр мисалы жылдын мыкты салык төлөөчүлөрүнүн салыктан качкандарга акча
төлөттүңөрбү бир мисал да мен суроомду азыр төлөбөйчүлөргө десем эмнени айтып атасың дейт аларчы. Салыктан качкандарга мисалы кечээ эле бир мисал эми алардын бүгүнкү күндө мен жетекчиликтен дагы кошумча сөз угуп калгым келбейт. 15 миллион, 50 миллион, 25 миллион деген ошондой суммалар азыркы күндө процесстерде биз тараптан утулуп, биз утуп аларды биздин мамлекеттин кирешесине эсебине төгүп жаткан учурлар бар. Фамилия боюнча жумуш жүргүзүлөбү, жүргүзүлбөйбү? Жумуш албетте жүргүзүлөт. Себеби бул мамлекеттик деңгээлде өкмөттүн көзөмөлүндө турган маселе. Буга эми биз азыркы күндө мындай иштер жүрүп атат, мындай аракеттер болуп атат десек, анда бир өзүбүздүн кылып аткан ишибизге зыян келтирип коюшубуз мүмкүн. Рахмат чоң. Урматтуу коноктор, мен кезекти экспресс суроомжолоого берсем, биз шаардыктарга суроолор менен кайрылганбыз. Салыктар канчалык деңгээлде адилеттүү төлөнүүдө, чындап эле төлөнүп атабы деген суроолор менен кайрылганбыз. Ошого көңүлүңүздөрдү бурсак, андан кийин маектуулансак. Окшогон карапайым төлөйт салыкты, анан бийликтегилерин жизнь төлөбөйт. Окшогон славыйлары төлөйт. Мындай акчасы көптөр төлөбөйт салыкты. Баягы эле карапайым киши төлөйт. Бардыгы эле төлөш керек, азыр төлөй турган заман болуп калды го. Ошоңдор керек болсо светтердикин канча төлөбөй эле ошондой кылып жүрүшөт. Мисалы үчүн карапайым калктыкын 100 сомдон ашса 40 коет. Анан чоңдордукун төлөй эле кирип, анан депутаттар деле бир нерсе кылып кечирип ишибиз керек, андай мындай деп атышат. Эми андайлар бар, эл ичинде ар кандай сөздөр болот. Эми мен көз карашым ага кандай десем, азыр көп эле андай болбой калды. Эл түшүнөт. Кейбир нерседен мен төлөгөнүм да бар, төлөбөгөнүм да бар. Мен кечээ мындай өзүнчө анализ кылып көрдүм да. Биринчи эмеден баштайм. Мен жанагы офис издеп, мындай ижарага алам деп шаарды кыдырып көрдүм. Бир нече жерге бардым. Ошол жерден биздин бухгалтериябыз айтат, салык төлөгөн, бизге патентинин жана көчүрмөсүн бере ала турган гана адам менен келишим түзүшүң керек деп. Мен ошондой адамды сөзүн ачыгын айтсам 10 жерге барсам 7-өсүндө ошондой биз салык төлөбөйбүз деп жооп беришти да. Биз сагандай эмени жанагы эмени бере албайбыз деп. Ошону эмне үчүн салык кызматы көрбөйт деп мен азыркыга чейин менде суроо турат. Анан экинчиси, мен жанагы фармацевтикалык ири фирмаларды дагы анализдеп көрдүм. Ошол фирмаларда мындай болуп атат. Болгону бир башына бир эле аптекасы бар адам төлөгөн салык, мисалы айына мындай карасаңыз 7 миң, 8 миң, 20 миң, 10 миң төлөп атышат да, жакшы эле. Бирок бүтүндөй бир чоң бир кандай десем сет да алчы, бүтүндөй Кыргызстан боюнча иштеп аткан фармацевтикалык компаниялардын киреше салыктарын, мына пайдадан алынуучу салыктарын эсептеп көрсөм, алар мындай кылышат экен. Жылына 15 миң, 18 миң, 20 миң, 16 миң, 17 миң, 20-га жеткирбейт экен да кыскасы. Стандартный түрдө эме оборотторуну ал жактан мисалы мамлекеттик тендерден уткан тендерин эле карасам, мисалы жалпысын алганда бир 500 миллион, 700 миллион ушинтип турат. Анан ушул 700 миллион сомдук, 500 миллион сомдук тендерди уткан чоң ири фармацевтикалык компания кантип пайдадан алынуучу салыкка болгону 20 миң сом айлык акча төлөйт. Мен ошону эч ким анализ кылып атат, кантип анализ кылып атат, кайсыл баш менен анализ кылып атат, мен түшүнбөй атам ошону үчүн мен такыр. Эмне кылыш керек? Мен бул өзүңүздөрдө ачык эле көрүнүп турган жанагы открытый бюджеттеги баягы маалыматтар. Биринчиден сизге рахмат айтам. Сиздей ошол коомчулуктун атынан ушундай көз карандысыз иликтөөлөрдү кылган жарандардын аракеттери бизге орусча айтканда иммунитет болот. Бизге только жакшы аракет кылганга пайдалуу болот. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, азыр онлайн ККМ онлайн деген система келген. Ар бир аптекага ККМ онлайн койгонбуз. Мына жарандардан дагы учурдан пайдаланып сурана кетерим, ушул бюджетке акча түшүрөм десеңиздер, ар бир алган ошол жок дегенде аптекага кирип алган, жанагы чоң онлайн аппарат турган народныйга окшогон чоң магазиндерден алган ар бир товарга сиздер чек талап кылсаңыздар, ошол чекти сизге бас берери менен автоматтык түрдө бизге түшөт. Сыздык мырза, чекти башкалар бастырбай коет атпайбы? Ошондой сөз болуп атпайбы? Миллиондогон обороты бар компаниялар түшүрбөйт атабы, биз чекти бастырып атабыз, биз акчаны түшүрүп атабыз. Мисалы, ушул биздин ынтымак телеканалында иштеген жөнөкөй кызматкерлер жанагы салык боюнча декларациясын тапшырышты, патент десе безилдеп чуркашат, мына бирдиктүү салык төлөөчү катары жакындан бери кайрадан катталышты. Биз төлөп атабыз да биз.
Биз төлөп атабыз. 20 миң сом алсак деле, 10 миң сом, 8 миң сом алса төлөп атат. Булар төлөп атат. Маселе ошондо болуп атат. Ысым мырза, мен акыркы суроом, мына сиз иликтөө жарыялагандан кийин мен комментарийлердин ар бирин окуп чыкканга аракет жасадым. Пикирлер аябай басымдуулук кылды, мындай пикирлер. Эч нерсе өзгөрбөйт. Бекер эле бара болдум. Сен өзүң эле сак бол, дырыс деген пикирлер жайнап кетти да. Чындап эле эч нерсе өзгөрбөйбү? Мен эми жанагы түрмөнүн күлүчү бизде эмес экен да. Анан бирөөнү актап же каралап, бирөөнү айыптап коюш милдети дагы бизде эмес экен. Ошон үчүн биз мындай көзүбүз көргөн нерсени чыгарып бердик. Эми ушуга жараша жанагы элдин алдындагы жоопкерчиликти бийлик сезеби, сезбейби? Бул репутация деген болот. Бийликтин өзүнүн кадырын сакташ керек болот. Бийликтин элге болгон, элдин бийликке болгон ишеними ал кымбат нерсе да. Ошонун баркына жетип атабы бийлик? Жетпей атабы? Ошону баалайбы, баалабайбы? Же эртең кетип калам дейби? Ал эми бийликтин өзүнүн иши болуп атат да. Мен каалайт элем бийлик өзүнүн кадырынын ошол кичинекей болсо дагы ошо кадыр үчүн бийлик күрөшүш керек деп эсептейм да менчи. Себеби бул бийлик ишенимден куралат да. Ишенимге ээ эмес бийлик ал бийлик эмес да. Аны мисалы ар түрдүү жол менен кууп чыгарса болот да алчы. Эки жолу далилдебедик ошончу. Рахматчы, урматтуу коноктор, мен ыраазычылык билдирем. Урматтуу элегөчтөр, эсиңизге сала кетсем, бүгүн биздин студиянын коноктору Ыдырыс Исаков, журналист, блогер. Ошондой эле Ош шаардык салык башкармалыгынын салыктарды төлөө бөлүмүнүн сектор башчысы Асылбек Абдыраев уулу болушту. Негизи Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча жакшы акыбалыбыз деп көп айтабыз. Сөз эркиндиги боюнча көп болсо, жакшы болсо керек. Былтырга караганда салыштырмалуу 7 тепкичке көтөрүлүп турбуз. Бирок айтып койгон менен ошого реакция жасаган, ошонун бир жыйынтыгы чыкпагандыгын эске алсак, биз деле ошол Судан болобу, Түркменистан болобу, ошонун деңгээлинде тургандыгыбыз бүгүн айдан ачык болуп калды окшойт. Ошо менен сиздер менен коштошобуз. Ынтымак телеканалында бизди 2-6 күндөрү көрүңүздөр. Сиздер менен мен Расул Абазбеков болдум. Чарпы элек биз маалыматты жеткиребиз.